Мен университеттин буфетин иштетем көп жылдан бери. Ошол ЖИАнын мүчөсүмүн. ЖИА тарабынан уюштурулган бизнес питчте мен ошол бизнес проект жазып 60 000 сом өлчөмүндө суда утуп алдым эле. Ошол ага мен кошумчалап печка сатып алдым. Ошол буфетте иштетип атабыз. Мына мен ошол 60 000 сом өлчөмүндө алдым эле. 1 ноябрга чейин Кудай буюрса төгүп ушул печканы иштетип төгүп алам деп ойлойм. Биздин ишкана Жалал Абад шаар боюнча экинчи чоң ишкана болуп эсептелет. Биз экинчи салык төлөөчү болуп эсептелебиз жеке компаниялардын ичинен. 2019 жылдын башынан баштап биз өзүбүзгө ушундай программа киргизип койдук. Биз содабыздын 1%-ын кайрымдуулукка жумшайбыз деп. Азыркы учурда биз ай сайын 200 000 сомдон айына жумшап атабыз. Социальный уязвимый население деп коебуз. Биз жаш өсүп келе жаткан ишкерлерге суда катары проценти жок карыз берип турабыз. Неге? Анткени буларда келечекте иштеп, күчтүү ишкер болуп, сөзсүз мамлекетке пайдасы келтириш керек.